жаңы бир инновациялык бир продукт жаратып сатышка чыктык. Корея мамлекетинен келет. Азыркы учурда 10 киши иштеп жатат. Кыргызстан эле рынок эмес, жакынкы жана алыскы мамлекет экспортко чыгып. Саламатсыздарбы? Мен азыр сыртынан жөнөкөй жупуну көрүнгөн имаратта турам. Бирок бул имаратта келечектеги кыргыздын бренди жасалып атат десек дагы болот. Баарыбызга белгилүү болгондой эле азыр коомчулукта аябай бир караганда жүзүнгө жылмаюу тартуулаган жана бир караганда кызыктуу болгон байпактар чыгып атат десек болот. Флавис жана башка жазуулар менен аябай коомчулуктун көңүлүн бурууда. Бул носкилер кайсы жерде кандай жасалат деп кызыксаңыздар, бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар, кеттик. 15 кишини жумуш орду менен камсыз кылган Кундуз айым 12 жылдан бери жеке ишкерчилик менен алектенип келет. Айтсаңыз, бул носки бизнеси менен алектенгениңизге канча жыл болду? Эми носки бизнесине алектенгенс негизи башы жолдошум бир 3-4 жылдан бери Кореядан түз байпак ташып Кыргызстанга чоң соода түйүндөргө сатат. Ошондуктан ошол тармак жакын болгондуктан негизи бул идея бир 5 жыл мурун эле келип жаралган. Ушундай бир дизайнерский байпак Кыргызстанда жаратуу деген идея. Анан ошо 2020 февралда чыкмакпыз негизи, бирок пандемияга карата бүт эле эми чоң жана кичинекей ишкерлер душар болгон нерсе бул карантинге жабылып, карантиндин запреттери болгондуктан тилекке каршы биз деген ошо жайдан баштап иштеп баштадык, анан сатыкка күзүндө чыкты. Ал эми байпак бизнесин баштайм деген идея Кундуз айымга мындан 5 жыл мурун келген. Ал идеясын ишке ашыруу үчүн мындан 1 жыл мурун аракет кыла баштаган. Бирок ортодо пандемияга байланыштуу июнь айында гана пландары ишке ашып баштаган. Коомчулукта аябай жаным Наташанын дос тийбесинде жазуулар менен чыгып атпайбы? Бул идея сизге кандай болуп келип калды? Бул кийин көп эле белгилеп кетчү нерсе, биринчиден бул дагы биздин креативный отделыбыз бар. Ошол дизайнер таланттуу балдарыбыз ойлоп иштеп чыгат. Ошондуктан аякта көп варианттар келет. Анан вариантка келгенде ошонун ичинен биз бекитип чыгабыз. Кайсы варианты бизге ылайыктуу? Кыргыз өлкөсүнө, биздин культурабызга көп келген нерселерди карап, анан ошону бекитип, анан чыгара баштайбыз. Анан экинчи нерсеси, биздин өзүбүздүн каармандарыбыз көп учурда бизге интернет аркылуу кайрылат. Мисалы, бизге мындай байпак чыгарбайсыңарбы, аябай актуалдуу болот. Ошондуктан ошол нерсени да белгилеп кетким келет. Көп идеяларды ушу биздин эле өзүбүздүн коомчулук берип турат. Цехте учурда ар түрдүү жазуулар жазылган байпактар тигилүүдө. Канча адамды жумуш менен камсыз кылып келатасыз? Эми азыркы учурда бир аз эми биз стандарт боюнча аябай деле көп эмеспиз. Анткени азыр биздин өндүрүш кубаттуулугубуз аз болдукондуктан азыркы учурда 10 киши иштеп жатат. Анан ошонун жанында дагы аутсорс форматында иштеген балдарыбыз да бар да. Ошондуктан азыркы учурда эми бир 15 чамалай кишилерге биз иш орундары камсыз кылып атабыз. Чакан цехте 15 киши иштейт. Айлык акы иштеген ишине жараша жакшы төлөнөт. Дагы мындай жаңыдан бизнес баштайм деп аткан жаш ишкер айымдарга кандай кеңештерди бере аласыз? Эми эң негизгиси бул деген өзүңө ишенип, анан кыйынчылыктан коркпоо. Албетте ар нерсе жумуштун башында кыйынчылыктар күтүп турат. Эми жеңил нерсе жок да жашоодо. Ар нерсеге аракет кылып эле максат коюп умтулса, көп нерсеге жетишкенге мүмкүн. Бир ишти баштап жатканда ар бир адам өзүнө ишениш керек деген Кундуз айым бул брендти дүйнөлүк брендке алып чыксам дейт. Дагы Кыргызстанга кандай жаңы жаңылыктарды киргизейин деген пландарыңыз бар?
Эми негизи пландар көп. Бул менен токтош эмес. Эми канчалык ошо бизге коом бизди азыр колдоп турат. Алардын катмары ичинде силер да билесиздер, медиа. Силерге да ошо ыраачылык билдиргим келет, ошо бүт коомчулукка билдиргим келет. Ошо инновациялык биздин продукту жакшы кабыл алышты. Албетте бул нерсе ар бир ишкерге дем берип турат да. Ошондуктан чоң пландарыбыз бар. Негизи ошо буюрса эми Кыргызстан эле рынок эмес, эми жакынкы жана алыскы мамлекеттерге чыгуу пландарыбыз экспортко чыгуу. Цехтен чыккан өндүрүш коомчулукка бат эле тарап, коомчулуктун кызыгуусун арттырууда.